керемет тет мөмө жемиштерди бактарды карасыз. Шамал болуп тиягына боюн керип, тиягына боюн керип, тиги боюн өсүп атат да. Коомдогу жил аркы да ошондой да. Эми коомдогу жил аркы жөнүндө сөз кылалы. Тиги табият темасы бул дагы. Эми мынау карабайсыңбы, жер жашарганда жердин энергиясы адамга келет экен. Ушул байкалды да, баягы биз мурда кыбырсыган штампый турмушта жүрүп, мына пандемия деген өзү эске келтирди. Мен жерди азыр мынабы Мидикеңдин жанагы кеп кылып аткан Мидикеңдин анда-санда беттен сылап койгонун июлдагы көк конуштун желиндей деген керемет сап эске келет да. Эми коомдо жел аркы 30 жылдан бери жел аркыда келатабыз биз. Жел аркы болуп атат. Мына эми болот. Эми шайлоо болот. Анан эмне алданбайлы ушундай деп эле келатпайбыз. Анан эми мына азыркы мындай жымжырт эл үйүндө отуруп калган кезде жанагы чоң казат деп башта винилерибиз чыкпадыбы, ошолордун сайттан көрүп алып, Сыймыкты да чала бала таанычумун. Ал тег күздө 5-каналга бир талкууга чыкканбыз. Анан ал Манас жөнүндө, ой Манас деле айта бересиңерби, Манас дейле бересиңер деп мен бир жиниме тийип, анан анча мушташа кетебиз да, анан ал чынын айткан. Байке мен мана орус мектепте окуган, Манасты жакшы окуган эмесмин чынын. Анан Манасты окубасаң анда оку. Анан окубай туруп андай кеп кылбай жүргүнүң. Анан эми өткөндө дагы айтып атат, ошол Манасты мен ушундай эми түшүндүм. Тиги дейт, эми ал Манасты түшүнүү бул эми Манас дегенге келеличи, дегенде чоң казат деген түшүнүккө келели. Бул эми Манас деген өзү кыргыздын метрикасы, кыргыздын энциклопедиясы, кыргыздын справочниги, жол көрсөтөр маягы. Эми бул өзү датасын тактап кереги жок ал Манастын. Манас деген кыргыз деген сөз. Кыргыздын бекеринен Улуу Айтматов айтып аткан жок, жанагы Манас кыргыз урухунун туу чокусу дейт, жетет ошол баа. Эми чоң казат деген ушул кыймыл деп атышат бул жигиттер. Абдан азыр удургутуп атат, баягы Кубат аке Сувалиев айткандай, короого бөрү тийгендей кыргыздар азыр карышкыр тийгендей болуп атат да, бияка бир удургуп, тияка бир удургуп чаң салып атат. Анан мен дагы кызыгып бүйрүм кысып, анан үйдө жазсаң ого өтөр, кошо эле улак тарткышын келип, анан чоң казаттын штабы кайда деп аны издеп да барып келдим. Тамтаңдап ошо. Анан барып, анан аларда чоң бир особнякта турат экен, Горкийде. Анан барсам, ким гана жок ал жерде, көп жигиттер жүрүптүр. Мына мен тааныгардан Акунбай Кошоев деген байкем бар экен. Кийин жазып жүрөт бул киши дагы. Анан жанагы чоорчу өнөрүнүн чоң мастери Курмангазы иним жүрөт. Анан мен тамашаладым. Илгери мен бирде партияга өткөн жокмун. Илгери коммунисттик партияга өтөйүн десем, бир редакторум тияка бирдеме бериш керек дегенде мен берип коммунист болбойм деп эшикти жаап кеткем. Ошо партия аттуудан ошондон жүрөгүм калган да. Сиз да чоң казаттасызбы анан? Жок, партияда жокмун да. Анан илгери салыштырып айтып атам да. Тетиги 93-жылдары өзүң билесиң, ушу талоондун башталышында, акай бүлгүнү деп жазып жүрөм мен. Анан ошо бүлгүндүн башталышында кадимки эле Эшимканов бейбечаралар деген партия түзбөдүбү? Анан мен дагы ошондо ушул азыркы жигиттерде ал дагы ушу бейбечара деп айкырып катуу чыкты ошондо мелис. Анан мен дагы жетип бардым атаңын көрүм. Ой бейбечара, мен бейбечара болгондо ким, мен дагы ушу партияга кирейин деп жетип барсам, анын кеңсесинде айланайын бар торсойгон башкарманын баары, мен тааныган башкарма, раис, райком секретарлар жүрөт шагырап эле. Анан мелис айтты, мелис бул бейбечараларың ушубу? Десем, эми байке келип атат, анан окуйм, ой кеттим деп ошондон анан партия аттуудан жүрөгүм калган да. Ошо партия дегенде эле мен жүрөгүм. Анан Некрасовдун, орустун Некрасовунун бир жакшы эмеси бар. Ушу мекен дегенде эле бир балия бар да, мекен деп кыйкырган кишинин эле ар жагында бир балия бар деп жазат да ошол. Ура мекен дегенде эле ошо киши жөн бир мандемдүү киши деп айтканы бар да, мындай тамаш. Анан булар дагы абдан мекен куздуруш керек, анан эмне кылыш керек, окушутуш керек дегенден бардым. Барсам анан анча-мынча жанагы жазып жүргөндөрүмдү, папкамды көтөрүп бардым. Анан кичине сүйлөдүм. Максат тиги жигиттерге. Сыймык жок экен, анан берки балдар бар экен. Мен мына
5 жылдан бери болгондо активдүү ушу силер сүйлөгөндү жазып жүрөм. Мына жеке батыр болуп. Мүмкүн көп эле киши жазды эми. Ишимкановдун убагынан бери эмне деген кесипте бул талоон боюнча жазды. Анан силер эрекенсиңер, кухняда туруп эле бир кыйкырып койсоңор эле кыргыздын баары. Себеби кыргыздын баары үйдө отуруп калганда булар моментти абдан жакшы таптыр. Ушу же ошо атайлап ушул кезде айтып атабы же абдан мыкты да иши кылып баары эле кулактар баягы эрбейген баладан тиги эмшейген карага чейин эле баарлыгы эле жер тепкилеп эле баракелди сыймык деп эле баарыбыз жатып калдык. Анан эми абдан тилеги жакшы, кыйкырганы жакшы. Анан баягы Салижан акенин биз мына Алым байке жазды көп жолу. Салижан аке ушул так ушул акыбалга келерибизди Салижан аке 30 жыл мурун жазган. Биздин ушул эгерде сабатыбызды ачпасак, ушул бир демократиянын бир мына өзү келип калган эркиндиктин бир нугун таппасак, ушинтип эле сай-сайлап жүрө берсек башаламан, анан сабатсыздык айрыкча. Ушул сабатсыздык улана берсе, ушул акыбалга келерибизди 30-25 жыл жазган. Андан бери Алым аке жазды. Экономикасындагы бүт аны окуган, уккан кыргыз болгон жок. Башкаруучу да болгон жок да. Эмнени айткыңыз келет? Анан бул балдар абдан жакшы моментте кыйкырышты. Элдин баары дүрүп атат. Анан барып мен чынында ал балдарды карап отуруп бир чети боормор, бир чети кайра кыжырым келип, 2-3 анжы ойдо кайра кайтып келдим. Себеби бул чоң казат деген өзү мен Манасты мыкты окуган киши катары айтайын. Ошо Манастын бир чоң бөлүгү, финалный бөлүгү да. Ошол чоң казаттын өзү, газабат деген бул арабтын сөзү өзү. Сагынбай Орозбаковдун вариантында чоң чабуул деп турат. Эми бул өзү максатына жеткен эмес ушу чоң казат. Ушул Манастын өзүндө чоң философиялык ой турат. Ушул баскынчылыктын түбү ушундай болорунчу. Манас өзү Алмамбеттин тили менен, Алмамбеттин акылы менен барып бежинди алам деп өзү өлдү да Манас атабыз, туурабы? Анан эми 21-кылым азыр. Ошону ылайым эле булардын ишке ашып, ошо элдин тилеги ишке ашсын, бирок азыр казабат же болбосо репрессия жанагы баянкы айтып аткан мындай акыл токтотуш керек азыр. Мен ал Жумалиевди же болбосо тигилерди буларды аябат аткан жокмун. Бекер алган. Мынабу Айчүрөк деген сум эмне тыйынга сатылган. Мынабу Нарын деген ресторан, биз ошону өзүң билесиң кандай суктанып биринчи ордун азыр түстөп салышты. Нарын ресторанын ордунчу талашып жүрүшүп. Анан 12 миллион койду. Мен эми Талгарбековунан өдө жазып жүрөм. Акаевди сөгүп, Акаевдин аялы Москвадан мени сөгөт экен жатып алып. Эми ал жеткиришип атат. Эми биз кандай жол менен буга барабыз? Кандай жол менен биз ушул туңгуюктан же жанагыдай тазаланууга барабыз дегенге менин жекеле пикирим, ал эми бүткүл дүйнөдө да ошондой далилденет. Бир эле лидерге байланышат экен да. Биз кыйкырып, ал чоң казат биринчи эле эмес бул. Биз жазуу жүзүндө кыйкырып көрдүк, жалгыздап кыйкырып көрдүк. Эми бул хор менен кыйкырып атышат. Жакшы. Бирок мунун артында кооптуу нерселер бар. Жанагыдай сабатсыз, эси жок, диндерге желпинген, ар кандай агымдарга желпинген, анан аракка желпинген деп коелу, башкага желпинген топтор бар да. Анан экире ойса да көрдүк да, эл алданды. Жөн эле бир топ менен чыгып кырылып да калдык. Анан жөн эле мунун жыйынтыгы кандай болот деп. Сөзүн соозуңузда да 21-кылымды озанып калдыңыз. Анан чоң казатты кеп калганда жанагы эмблемасын карасаңыз, кылычты сунуп алып турган жана немеси турбайбы, логотипичи, кыймылдынчы. Ошонун өзү эмнени туюндурат да, деги эле мындай найза суна турган доорбу азырчы? Согушка чакырган, ошондой бир агрессияга чакырганды символу да булчу. Жана кылычты суна турган биз интеллект менен жеңебизби, билим менен жеңебизби 21-кылымдычы? Саясий маданиятта ошол биз басып алуучулук чакырыктар менен жеңебизби, эмне жеңишке? Жок, ал ошол кылычың өзүңө да шилтенбейт да керек болсо. Кылычыңды мына
мен былтыр жанагы Кытай жөнүндө мына Кытай жөнүндө жазып келатпайбызбы, биз муну ааламдашууда кантип тирүү аман калат Кыргызстан деген. Анекдоттогудай кеп там Кытай каптап кирип кетсе эмне кылабыз дегенде, ман өлүгүн кайда катабыз деп атпайбы, кыргыз жатып алыпчы. Эми жөнөкөй эле ушул Салижан экенин дагы сөзүнө таянalычы, ошол киши айтып атпайбы, ай, бир эле билим менен аман калышың керек деп атат да кыргыз, ай, дипломатия менен, анан билим менен. 21-кылымда мына акыл менен, билим менен азыр кара курсактын камы келет эми биртикеден кийин. Мына ошондо анан эгерде ал жана кылычты шилтейм десең, анда өзүңдү өзүң шилтеп, өзүңдү өзүң кырып алганың жок болгонуң ошол. Ооба да, бизде бир уч эл болсо, анан ошо дүйнөгө бир найза сунаа турган. Анан эми мен Олжоке, мен жанагы биз тартса эле ушул мен өз көчмөндөр оюндарын жазып жүргөн кишимин. Азыр ушул көрсөтсө эле улак тартышты, ушу кызыл кыргын. Анан жана мушташ өнөрү, бизде ушу мушташ өнөрүнөн абдан кыйын эле окшойбуз. Мушташ өнөрүн эле көрсөтөт. Эми гумандуу бир адабият деген, китеп деген калып калды да буякта. Көчмөн цивилизациясына барып жабышып, анын акылын издебей, кара күчүн издейбиз да. Салижан экенин айтканы келди да, кежигесиде эле интеллигенция, кежигеси менен көчүгүбүзгө түшүп кетти. Анан муштум менен эч нерсе кыла албайсың да. Муштум өзүңө дагы шилтенбейт да азырчы. Ошон үчүн бул өзү билимсиздиктин эле бир пандемиясы болуп калат да акырчы. Ошо менен биттик. Билимсиздиктин пандемиясы да бул. Муну бир лидер жок экен. Мен ал жерден ошо жигиттерге да тамашаладым. Чубагыңар бар экен, мына Максат иним чубак экен. Алманбет экен, муну Казанов деген иним Алманбет деп коелу. Анан жана Улакандын Эрсыргак желбеге кирип жоого качырып кирген атка жеңил тайгачак мына Сыймык экен. Бирок Манас гана. Кошой гана, Бакай гана. Жок да. Каникей барбы? Кээ ушунда да ал Манас деген жөн эле чыгарма эмес. Анын ичинде уюп жаткан эскерткичтер, табышмактар, философиялар жатат. Аны өздөштүрүш керек мыкты. Анан кадам шилтегенде абдан ойлонуш керек. Булардын максаты өзү, мен ошондон кичине ренжидим. Күзүндө шайлоого барабыз, биз жуутабыз, ошо менен согобуз дейт. Аны шайлоодо отурбайбы? Кыйын деген акылдуу балдар деле жер сабап отурат го. Кана эми өзгөрүп кеткен. Ай, ал жана баягы бир эмени көрдүм эми чынында. Ошол жакты жанагы Азаттыктан алып атат онлайн түрүндө. Ошондо Масадыков деген жигиттин бир сөзү жакты да эми. Текебаев деле айтып атат, баягы Текебаев, баягы Сооронкулов айтып атат, баягы Жээн Чороев айтып атат. Анан тиги киши айтты, ошо жаңы киши экен. Ал бир эле адамдан чечилет. Ал президенттин каалоосунда эле турат баары, өзгөртүү деген. Анан Саакашвилисин, армиянын баарын эле айтып атпайбы? Мына Украинанын жанагы Тепең деген бою менден да кичинекей экен, жанагы Зеленский деген бир топ эле кыймылдатып койбодубу? Анан биз азыр мына азыркы мына жаманбы, жакшыбы, сабырдуулук менен мен кичине мына азыркы чоңдорубуздун сабырдуулугуна кичине мына пандемияда көрдүңбү, убагында кичине токтото алышты. Сабырдуулук. Бул сабырдуулук деген да бир жакшылыктын нишаны да. Сабыр кылып иштеш. Анан чайпала берип, кыйкыра берип, андай байкаш керек.